Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен бүгүн РСК банк менен мамлекеттик ипотекалык компаниянын ортосунда топтолмо ипотека деген социалдык долбоорду иштеп чыгууга кызматташтык тууралуу келишимге кол койдук. Бул келишим талаптарына ылайык биздин жарандар жеңилдетилген тартипте РСК банк аркылуу 20% үйдүн турак жайдын 20% жеңилдетилген тартипте күрөөсүз кредит алууга мүмкүнчүлүк ачылды. Бул жаңы продуктту социалдык продукт болуп эсептелет. Биринчи кезекте бул биздин мамлекеттеги турак жай реформасынын 3-чү этабы болуп саналат. Жеңилдетилген шартта 20 жылдык ипотеканы кантип алса болот? Кыргыз Республикасынын жараны мамлекеттик ипотекалык компаниянын порталында каттоодон өтүшү керек. Арыз жактырылгандан кийин ал банктык депозитти ачып, 6 же андан көп ай аралыгында мүлктүн наркынын 30% өлчөмүндөгү баштапкы төлөмдү топтошу керек. Сумма даяр болоору менен кардар үчүн батир брондолуп, кардар, банк, МИК ортосунда 3 тараптуу келишим түзүлөт. Андан кийин банк катышуучуга 5 жылга 10% менен жеңилдетилген насыя берет. Насыянын суммасы турак жайдын наркынын 20%-ын түзөт. Күрөө жок. Банктан насыя алгандан кийин кардар МИКтен батир тандап алат жана мамлекеттик ипотекалык компанияга 15 жыл аралыгында 8% жеңилдетилген чен менен төлөйт. Маанилүү маалымат. Программага өлкөдө жашаган жана чет өлкөдө иштеген Кыргыз Республикасынын жарандары катыша алат. Банктын мааниси Кыргызстан үчүн абдан чоң. Жана анын экономикага салган салымы зор. Ошону эске алуу менен банктын атын өзгөртүү жана ребрендинг жүргүзүү чечими кабыл алынды. Жаңа аталыш катары элдик банк деп тандалды. Биз элге ого бетер жакын болуп, Кыргызстандын жарандарын бакубаттуулугун жогорулатууга даярбыз.